Саламатсыздарбы балдар. Кандайсыңар? Жакшы сабак көрдүңөрбү? Биз бүгүн сабагыбызды баштаардан алдын жагымдуу маалымат түзүп алалы. Сыртты карап, сырттагы жаркырап тийип турган күнгө карап бир жылмайып коюп, өзүбүзгө күч топтоп, энергия топтоп сабагыбызды баштасак. Бүгүн 9-сентябрь. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагынан сөз ичинде катар келген үнсүздөр деген тема менен таанышабыз. Бул кандай деп ойлоп жатсаңар керек? Сөз ичинде окшош үнсүздөр катар келсе, ал тыбыштар басым жасалып айтылат. Мисалы кандай? Алиппе тыга басым жасалат, каттама дегенде т тамгасына басым жасалат, үнсүз бар. Бакка, четче, ушул тамгалар болсо, ушул тамгалар катышкан сөздөр болсо, ушул сөздөргө басым жасалып айтсак, андан сөзүбүздүн мааниси чыгат. Ушундай эле орус тили аркылуу келген сөздөр сыяктуу катар үнсүз тыбыштар да кездешет. Булар кандай болот? Мисалы, металл, грамм, тонна жана касса деген сөздөрдө катар келген үнсүздөр катышкан. Булардын бир тамгасын алып койсок, сөзүбүз туура эмес айтылып, сөзүбүздүн мааниси жоголуп калат. Биз силер менен жаңы тема өттүк. Ошол теманы бышыкташ үчүн биз силер менен көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүүдө суроолорго жооп белгиледик. 4 каалоо текстин кайрадан окуп, суроолорго жооп беребиз. Ал эми экинчи көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарабыз. Бул жерде кандай дептер? Тексттен катар келген үнсүздөр бар сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Алардын астын сызып белгилейли дедик. Биз 4 каалоо текстиден Митя жашыл жайыкка чыгып, кооз көпөлөктөрдү кубалады деген бир мисал келтирели. Бул жерде катар келген үнсүздөр кайсы? Жайыкка деген к тамгасына басым жасалып айтылып атат. Ушуга окшогон сүйлөмдөрдү таап, 4 каалоо деген тексттен жазып, астыны сызып коебуз. 4-көнүгүү. Тигинен жаргызылган сөздөрдү, андан кийин сүйлөмдөрдү жаратышыбыз керек экен. Бул жерде катар келген үнсүздөр катышкан сөздөрдү жазабыз дагы, аларга сүйлөм түзөбүз. Мисалы үчүн, алиппе деген тигинен жазылган сөз болду. А тамгасына аттар катар келген т үнсүздөргө сөз жазылды. Ал эми ы тамгасына металл. Орус тилинен келген сөздөрдөн катар келген үнсүздөр катышкан сөз бар. Металл. Эми аттар деген сөзгө сүйлөм түзүп көрөлү. Аттар жайлоодон келди. Аттар деген сөзгө сүйлөм түздүк. Калган 4 тамгага өзүңөр сүйлөп сөз таап, андан кийин ошол тапкан сөзүңөргө бирден сүйлөм түзүп көрөбүз. Ал эми балдар, ушул темабыз түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнбөгөн суроолоруңар болсо бересиңер дагы. Үйгө тапшырма. 5-көнүгүү 10-бекти. 5-көнүгүүдө сүрөттө эмнелер тартылган дейт. 5-көнүгүүдө бизге сүрөттөр берилиптир. Анын аталыштарын жазабыз дагы. Катар келген үнсүздөрдү белгилейбиз. Ошол жерден мисалы үчүн сүрөттөргө карап, ошол сөздөрдө катар келген